Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 7 каналдын түз эфиринде бетме-бет көрсөтүүсү. Биздин бул берүүбүздүн 2019 жылдагы жаңы сезонунда алгачкы коногубуз Жалал-Абад шаарынын мэри Тагаев Мураталы Абдыкарович болмокчу. Мураталы Абдыкарович, ассаламу алейкум. Биздин жаңы студиябызга кош келипсиз. Ал эми берүүнү мен Өткүрбек Рахманов алып барамын. Эгер сизди кызыктырган суроолор болсо, биздин экранда көрсөтүлгөн WhatsApp номерибизге жиберсеңиз болот. Ага чейин мен коногубузга өзүмдүн суроолорумду узатып баштасам. Мураталы Абдыкарович, алгачкы сурообуз ушул Жалал-Абад шаарынын бюджети тууралуу болсун. Жакында эле 14 февралда шаардын бюджети бекитилди. Андагы жалпы каражаттын көлөмү канча болду? Өткөн жылга салыштырмалуу айырмачылыктары кандай? Ошол багытта айтып берсеңиз. Ассаламу алейкум. Биринчиден сиздерге терең ыраазычылык. Ошол чакырып баягы маңдай теске түзө туруп кандай гана суроолор болсо ошолорго жооп бергени. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Туура суроо берип атасыз. Негизинен биз ушул 2018 жылдын 14 февралында Жалал-Абад шаарынын 2019 жылдын бюджетинин долбоорун шаардык кеңеш карап, ошол 14 февраль 2019 жылы депутаттар бир добуштан колдоп беришти. Ошонун негизинде бүгүнкү күндө бюджетибиз бекитилип отурат. Жалпысынан ошол 2019 жылы салыктык жана салык эмес каражаттардын жалпы өлчөмү боюнча шаарыбызда ушул 474 миллион сом тегерегинде биз бюджетибизди 2019 жылга бекиттик. Бул былтыркы 2018 жылга салыштырмалуу 64 миллион сомго быйылкы жылы бюджетибиз көптүк кылат. Негизинен алып караганда сиздер билесиздер, бул республикалык жана жергиликтүү бюджетке чегерүү системасы өзгөргөндүктөн анын негизинде бизге жанагы киреше салыгынан буга чейин 50% болгон болсо, өкмөттүн жүргүзгөн саясатынын негизинде бүгүнкү күндө 30-га 70%. То есть киреше салыгы бүгүнкү күндө Жалал-Абад шаарынын жергиликтүү бюджетине 70% калып отурат. Ошонун негизинде биз 47 миллион сомдун тегерегинде жергиликтүү бюджетке кошумча каражат түшүп отурат. Андан сырткары өзүбүздүн баягы жергиликтүү ишкерлердин эсебинен, жаңы ачылган ишканалардын эсебинен жергиликтүү бюджетке ушул 10 миллион сом тегерегине жакын жылда баягы күтүлүүчү өзүбүздүн өсүү темпинин жогорулугуна байланыштуу кошумча каражат түшүп отурат. Жалпы бюджет көбөйгөндөн кийин ал каражатты жумшоо тармактарда көбөйгөн болуш керек. Бул жылы ошол каражаттын негизги бөлүгү кайсыл тармактарга бөлүнүп атат, жумшалат, анан кайсыл тармакка канча акча бөлүнүп атат, анан ошол башталган жумуштар болсо, пландалган жумуштар болсо, ошолордун башталуу сурогу, аяктоо сурогу кандай пландалды, ошол боюнча айтып берсеңиз. Негизинен туура, мен ушуна урматтуу телекөрүүчүлөр, ушул мэрлик кызматка келгенден бери мына дайым айтып келем, бул жергиликтүү бюджеттин каражаты, бул биздин Жалал-Абад шаарынын тургундарынын каражаты. Кайсыл жерде гана эл менен жолугуш өткөрбөйүн, мына шаарыбыздын тургундары сиздер жакшы билесиздер. Мен дайым айтып келгем, элдин акчасын биз элге жумшашыбыз керек. Биз бүгүнкү күндө мен мына учурдан байланып ачык айтайын, бул мэрлик кызмат, бул аманат. Бул аманатты туура жолго, ушул шаарыбызга, ар бир шаарыбыздын тургунуна, эртеңки күнү шаарыбыздын инфраструктурасына, шаарыбыздын бир кооз, таза болушуна ушул бир аманатты туура жолго багыттап, ушул түшкөн каражатты туура жолго кылыш бул биздин түздөн түз максатыбыз. Ошондуктан мына быйылкы жылы бюджетти бекитерден алдын 14 февралда биз мына мен атайын ала келдим, ушул коомчулук билиш керек. Элдин каражаты ар бир тыйынына чейин кайсыл жакка кетип атканы Жалал-Абад шаарынын эли билгенге баягы акысы бар. Биз аларга ачык айткан көргөзгөнгө, маалымат бергенге милдеттүүбүз деп билем. Ошонун негизинде мына быйылкы жылы биз ушул бюджетти бекитип атып, мына мен ачык айтайын, баягы коомчулук менен коомду угуп өткөргөнбүз. Кайсыл каражат кайсыл тармакка кетет? Жалпы каражат канча сом болуп атат шаардын бир жылдык бюджет? Ошонун негизинде ар бир шаарыбыздын тургунуна ушундай таркатып эл билсин. Значит, быйылкы жылы бул иштер жасалат экен. Бул каражат тиги тармакка кетет экен деген негизде биз ушундай маалымат менен камсыз кылганбыз. Мындан сырткары мен ала келдим, мен ачыгын айтайын, бул жерден жалпы ушул бюджетибиздин мына азыр баягы чыгаша тарабы. Ушул
мисалы коргонуу бөлүмүнө деп бизде мына 3 миллион сомго жакын акча каражатын карап отурабыз. Шаардык жолдор башкармалыгына мына азыр Жалал Абад шаарында бир топ көчөлөр жаңыланып атат. Бир топ жаңы көчөлөрдү быйыл ачабыз деген оюбуз бар. Андан сырткары мына 2018 жылы биз 12 көчөнү тротуарга киргизгенбиз. Тилекке каршы баягы айрым бир проект сметалары кеч бүтүп калгандар болду. Баягы сууктун эрте түшүнө айрым бир көчөлөрүбүздү аягына чыга алган жокпуз. Ошонун негизинде 12 көчөдөн биз 5 гана көчөнүн тротуарды бүтүп алдык. Мына азыр быйылкы жыл биз эрте баштадык. Буюрса быйылкы жылга да кошумча көчөлөрдү киргизип көбөйтүп отурабыз. Ошондуктан шаардык жолдор башкармалыгында мына 53 миллион сом акча каражатын карадык. То есть бул чыгаша тарабын айтып атам. Ал эми капиталдык курулуш департаменти аркылуу мына Жалал Абад шаарында быйылкы жылы өзгөчө биз ушул баягы курулуш иштерине басым жасап атабыз. Бул деген баягы бир жылдык эмес. Бул Кудай буйруса ушул алдыга койгон ой максаттарыбыздын баарын иш жүзүнө ашыра турган болсок, Кудай буйруса бул ушул 100 жылдап баягы шаарыбыздын тургундарына кызмат кылып берет деген ойдобуз. Ошонун негизинде мына 148 миллион сом акча каражатын. Ал эми жалпы курулуштардын баягы чыгаша бөлүнүп алганда бул 160 миллион сомдон ашуун акча каражаты ушул тармакка кетет. Экономикалык маселелерге мына 13 миллион 300, коммуналдык чарба департаментине мына 42 миллион сом, жашылдандыруу чарбасына 21 миллион сомдон ашуун акча каражаты кетет. Ал эми тазалык мекеме ишканасына 14 миллион сом. Бул тазалык мекеме ишканасына 14 миллион сом десе, значит шаарда тазалык болбойт эмес. Булар деген баягы өздөрүнүн спецшоту бар, өздөрү ушул абоненттерден түшүнгөн. Бул ушул жергиликтүү бюджеттен берилген каражат боюнча мен айтып атам. Мындан сырткары муниципалдык менчиктүү башкаруу комитетине ушул 14 миллион сом тегерегинде, суу канал башкармалыгына мына 19,5 миллион сом, маданият тармагы бар бизде билесиздер 2,5 миллион сом, билим берүү тармагына өзгөчө мына учурдан пайдаланып айтып кетишим керек. Маданият, то есть билим берүү тармагына мына 67 миллион сомдон ашык акча каражатын биз карап отурабыз. Негизи эле мен ойлойм, бизде Жалал Абад шаарында ошол билим берүү тармагына өзгөчө көңүл бурабыз. Мен учурдан пайдаланып шаардык кеңештин депутаттарына да терең ыраазычылык билдирип кетет элем. Анткени биздин шаардык кеңештин депутаттарынын колдоосу менен бул бардык нерсе иш жүзүнө ашып отурат. Айрым бир учурларда баягы туура мэрия же болбосо аткаруу бийлиги бул ишти аткарып атат деп, бирок ушул бюджеттин долбоорун жактырып, ушул иштерди шаарыбызга жасайлы деген биз шаардык кеңеш менен аткаруу бийлиги бул бир тирүү баягы живой организм десек болот. Ушунун бардыгын шаардык кеңештин колдоосунан өтүп, ушул шаардык кеңештин ар бир депутаты биз ушул иштерди жасалсак, ошону туура кабыл алып, колдоп, ошонун негизинде билим берүү боюнча айтып атканымдын себеби мына шаарыбызда ар бир мугалимге биз айына ушул 500 сомдон коммуналдык чыгымдарга деп төлөп беребиз. Ай сайын ар бир мугалимге. Андан сырткары ушул жылына ар бир мугалимге баягы мугалимдер күнүнө деп жергиликтүү бюджеттин эсебинен 2 миллион сом акча каражатын карап беребиз. Единственное болгону биз ушул эже агайларыбызга суранып атабыз. Кудай буйруса көрсөткүчтөрүбүз жакшы, биз сыйлайбыз, өзүбүз ушул эже агайлардын колунан тарбия таалим алып жүрөбүз дегендей. Аны сыяктуу биз азыркы ушул келип аткан 2019 жылы олимпиадалар башталды. Областтык болобу, баягы республикалык болобу, шаардык деңгээлде болобу. Ошон үчүн ошол олимпиададан 2019 жылкыга сентябрь айынан башталып жаңы балдарды кабыл алабыз. Эң негизгиси балдардын билим берүү сапатына өзгөчө көңүл буруп бериңиздер деген бүгүнкү күндө ушул тапшырмабыз бар. Анын негизинде баягы билим берүү тармагы туура кабыл алып, ошол негизинде бүгүнкү күндө аракеттерин жасап атышат. Мен ойлойм бул жаатында да жакшы ийгиликтерге жетишебиз деген ойдобуз. Ал эми ошол эле учурда баягы социалдык камсыздоо тармагы бар. Бизде Жалал Абад шаарында билесиздер, кайрымдуулук борбору бар. Жана турмуш шарты оор же болбосо баягы бир кандайдыр бир социалдык маселелер боюнча кайрылган болсо, биз ушул кайрымдуулук ишканасы аркылуу ошол баягы өзүбүздүн жергиликтүү бюджеттин жардамын берип келебиз. Жалпы эле шаардагы көйгөйлөрдү чечүү, азайтуу үчүн биринчи кезекте каражат керек экен. Бул талашсыз маселе болсо керек. Анан өзүңүз дагы жакшы билесиз, биздин президентибиз Сооронбай Жээнбеков дагы мына аймактарды кыдырганда, жыйындарда ушул жергиликтүү бийлик башындагылар айрыкча мындай кабинетиңерде отура бербестен чыгып инвесторлор менен иштегиле, инвестор тарткыла, ички инвесторлорду колдоп, сырткы эл аралык деңгээлдеги иштер менен алек болууга деген катуу талаптарын коюп атат да. Анан сиз ушул Жалал Абад шаарынын
бийлик башындагы инсан катары ушул инвесторлорду тартуу долбоорлор менен иштөө жагы кандай жүрүп атат ошол боюнча айтыңыз. Сөз түрдө суроо берип атабыз. Анткени бүгүнкү күндө бул бир эле Жалал ат шаары эмес, жалпы эле республика боюнча биз ушул инвесторлор менен иштешибиз керек. Инвесторлорго эң биринчи кезекте эмне, биз сөз түрдө бир жагымдуу шарт маанай түзүп беришибиз керек. Жергиликтүү бийликтин бирден бир бул милдети болуп эсептелинет. Келген ишкерге, мейли ал ички ишкер болобу, сырткы мамлекеттен келген ишкер болобу, шарт түзүп бергенге биз милдеттүүбүз. Анын алкагында мисалы мен өткөн жылы 2018-жылы гана ала турган болсом, жалпы инвестициялардын көлөмү шаарга келген инвестициялар 4,5 миллиард сомдун тегерегинде болгон. Анын ичинен ички инвестициялар мына 2,5 миллиард сомго. Ал эми түздөн түз шаарыбызга баягы тартылып, тышкы инвестицияны жалпы мындай шаарга келип иш жүргүзгөн баягы акча каражатынын көлөмү ушул 200 миллион сом тегерегинде болгон. Мындан сырткары мына биз Жалал ат шаарында эң негизгиси 2018-жылдын ичинде 2018-2023 жылга Жалал ат шаарынын өнүгүү стратегиясын кабыл алганбыз. Өнүгүү багытында ошол кандай жумуштарды аткарабыз. Мисалы ошонун негизинде эле быйыл Жалал ат шаарында заманбап мына баягы президентибиздин, өкмөттүн ушул жүргүзгөн туура саясаттын негизинде мына Жалал атта ушул Citizen деген баягы жоопкерчилиги чектелген коом ачылды. Жалпы 23,5 миллион сом тегерегинде заманбап мал союучу цех ачылды. Анын 13 миллион сомун тиги ишкер өзүнүн чөнтөгүнөн каражатын кылып атат. Ал эми тиги Россия Кыргыз өнүктүрүү фонду аркылуу 10 миллион сом тегерегинде. Мына Жалал ат шаарында мындай заманбап баягы мал союучу, орусча тилинен айтканда, убойный цех жок болчу. Бул шаар үчүн өтө, булар бир эле Жалал ат шаарын камсыздабастан бүт стандартка жооп берген, керек болсо биздин баягы сырткы мамлекеттерге дагы экспорт кылганга мүмкүнчүлүгү бар заманбап ачылып отурат да бул ишкана. Андан сырткары мына кече эле күнү биздин Жалал ат шаарында Гүлназ деген ошол айымыбызга мен терең учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетет элем. Ушул баягы ар кандай семинар, ар кандай баягы тренингтерди уюштуруп, ошолорго катышып, аркы беркин көрүп жүрүп, ушул баягы кыз бала башына карабастан баягы аракетчил инсан экен. Мына Жалал ат шаарында 400 тонналык логистикалык борбор ачылып отурат. Биз барып жеринде көрүп келдик. Ар бир контейнер 100 тоннадан экен. Мен ойлогом, бул жаңы эле ачкан болсо, значит пустой эле болуш керек деп. Бирок биз барган учурда жеринде көрүп келдик. Ушул 4 камера хранилищесинде 4-өндө тең ушул ичинде толо баягы өндүрүлүп дыйкандар өстүргөн продукциялардын бардыгы ушул баягы логистикалык ушул борбордо турган. Мындан сырткары мына кече эле жакында бизде билесиздер, Жалал ат шаарынын айланасы бул бүт эле Сузак району болуп эсептелинет. Биз баягы чогуу жайгашканбыз. Анан Сузак району бул биздин республикада экинчи чоң район болуп эсептелинет калкынын саны боюнча. Анан ал жерде мына Жалал ат шаарында биринчи жолу ушул Имаров Абдыбакы деген ушул аксакалыбызга ыраазычылык билдирем. Анткени ушул киши өзүнүн жеке өздүк салымы 6 миллион сом тегерегинде тиги жаш балдарга, мектеп окуучуларын, кыз балдарыбызга мектеп окуучуларын баягы чыгарчу, тигүүчү цех ачып отурат. Бул Жалал ат шаарында Сузак районун тейлей турган ишкана болуп отурат. Бүгүнкү күндө биз мына буга чейин ата-энелер Бишкектен алган болсо, же болбосо ушул айрым бир учурлар болот, баягы сентябрга жакын балдарыбызга бир кийим кече, мектеп формасын алып беришибиз керек, же болбосо баасы кымбат экен дегенде. Бүгүнкү күндө бул ишкана өзү ушул форманы тигип, Бишкекке караганда башка шаарларга салыштырмалуу баасы баягы арзан болуп атканынан сапатына биз сөз түрдө көңүл буруп атабыз. Андан сырткары мына биздин шаардык билим берүү башкармалыгына биз тапшырма коюп атабыз. Быйылкы жылы ушул өзүбүздүн жеке ишкерди биз баягы колго алалы. Сапаты боюнча салыштырып көрүңүздөр, башка шаарлар менен салыштырып көрүңүздөр. Эгер сапаты жагынан бирдей болгон болсо, келиңиздер ушул жергиликтүү ишкерди колдойлу. Ошонун негизинде баягы баасы да арзан, мектеп окуучуларды форма менен камсыз кылалы деген ойдо бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Мындан сырткары мына Арис программасы аркылуу бизде билесиздер 5 аймактык башкармалык бар. Анын ичинде ушул Тайгара аймактык башкармалыгында
жергиликтүү бюджеттен ушул эки эле көчөнү таза суу менен камсыз кылуу максатында ал эки көчөдө 1700дөн ашуун калк жашайт. Жергиликтүү бюджеттен 800 миң сом акча каражатын биз берип отурабыз. Ал эми Арис программасы аркылуу ушул 2,5 миллион сомдун тегерегинде акча каражаты бөлүнүп отурат. Ал эми жалпы долбоордун баасы ушул 3 миллион 259 миң сом акча каражатын түзөт. Бүгүнкү күндө бул суу чыгаруу боюнча бул долбоор иштелип чыгылып бүттү. Андан сырткары эң негизгиси ушул ишкерлерге биз баягы жеңилдик болуш үчүн мына Жалал Абад шаарында бүгүнкү күндө урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович тарабынан бул демилге жакшы колго алынып атат. Мына кепилдик фонд боюнча бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында биз ушул кепилдик фонд түзүлгөн. Бул ушул мэриянын өзүнүн имаратында жайгашкан. Кепилдик фонддо жалпысынан болуп бүгүнкү күнгө ушул күнгө чейин Жалал Абад шаарынан 165 ишкер кайрылган. Кепилдик фонд аркылуу 15 миллион сомдон ашуун акча каражаты каржыланган. Ал эми жалпы ишкерлердин ушул кепилдик фонд болуп өзүнүн баягы каражаты менен кылган 70 миллион сомдон тегерегинде акча каражаты болуп, ушул ишкерлерден кепилдик фонддун жардамы менен түзүлгөн мекеме ишкалардын жыйынтыгында бүгүнкү күнгө 600 жумуш орду түзүлүп отурат. Бул да болсо мен ойлойм ушул ишкерлерди колдоо максатында ушул кепилдик фонддун баягы чоң салымы. Негизи эле биз ушул инвесторлорду тартуу боюнча шарт түзүп беришибиз керек. Анан эң негизгиси бизде ушул ишкерлерге өзгөчө бир баягы жагымдуу маанай шарт десек болот. Себеп дегенде Жалал Абад шаарында баягы коммуникация маселеси. Бул ошол эле канализация маселеси болобу, ошол эле суу маселеси болобу, же болбосо ошол электр энергия маселеси болобу. Мунун баардыгы мындан сырткары Жалал Абад шаарында баягы темир жол ушул бар. Баягы бир эле оор жүк ташуучу машиналар эмес, ушул шаардын ичинде темир жол, мисалы бизде бүгүнкү күндө баягы темир жол ишканасы да бар, темир жолдун өзү да бар. Ошондуктан биз ойлоп атабыз, кандай гана ишкер болбосун, биз шаарыбызга келген ишкерлерибиздин баарын колдогонго, шарт түзүп бергенге даярбыз. Бул биздин милдетибиз деп билем. Рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскертип кетели, биз түз эфирдебиз. Суроолоруңуз болсо биздин WhatsApp номерибизге жиберсеңиз болот. Азыр бизге суроолор келген экен. Жалал Абад шаарынын тургуну Гүлай Жапарова дейт. Жалал Абадтагы номер 1 мектеп бүгүнкү күндө жаңы имаратка муктаж экен, курулабы дейт. Окуучулардын саны көп дейт. Ошол эле мезгилде жанындагы мектепте окуучулар жетишсиз дейт. 1 мектеп боюнча экен. Анан дагы бир суроо Дадабаева Майрам деген эжегеден экен. Бакиевтерге тиешелүү имараттар, Батыровго тиешелүү имараттар эмне болду бүгүнкү күндө дейт. Ушул суроолорубузга жооп берип турсаңыз. Биринчи суроо боюнча эң баягы замандын талабына ылайык туура суроо болду десем мен жаңылышпайм. Рахмат суроо берген эжеге. Туура, 1 мектеп бүгүнкү күндө Жалал Абад шаарында 1928 жылы курулган. Ал жерде мен билгенден ушул 800 балага, 850 балага ылайыкташып курулган мектеп, бирок бүгүнкү күндө 2600дөн ашык бала окуп атат. 3 сменде окуп атышат. Мектепти буга чейин өзүм да бир сыйра кирип таанышып чыкканмын. Сиздер билесиздер, 2018-жылы ошол Кыргыз Республикасынын премьер-министри Мухаммедкалый Дүйшөкеевич Жалал Абад шаарына болгон иш сапарында ошол 1 мектепти биз көргөзгөнбүз. Ал жерде мен өзүм ошол мектептин акыбалы боюнча баягы маалымат берип айткам. Бүгүнкү күндө мектептин жалпы баягы айлана немес территориясы 92 сотик болуп атат. Премьер-министр бул маселени көрүп, ошол эле учурда жогорку кеңештин депутаттары да келген, бул маселени бирге чогуу көргөнбүз баарыбыз. Тиги билим берүү министрлигинен да келген, Гостройдон да келишкен жетекчиси. Ошонун негизинде көрүп, ушул мектепти 2019-жылдын бюджетине киргизебиз деген маселе болгон. Биз бул багытта бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Болгону бир маселе болуп атат. Бүгүнкү күндө ушул мектепти заманбап типовой мектеп жакшы кылып курганга бизде Жалал Абад шаарында тилекке каршы бир да жерде ушул эң көйгөйлүү маселе бул жер маселеси. Азыр тиги Гостройдон да маселе болуп атат. Ушул мектеп курганга жок дегенде кеминде 3 гектар жер таап бериңиздер деп. Бирок Жалал Абад шаарында 3 гектар эмес, даже бир 2 гектар жер тапканга бизде мүмкүнчүлүк жок болуп атат да. Анткени убагында
жерлердин бардыгы кайсы бир деңгээлде сатылган, кайсы бир деңгээлде менчиктештирилип кеткен. Ошонун негизинде бул өтө чоң көйгөй болуп атат. Ошондуктан биз жергиликтүү бийлик бүгүнкү күндө кайрылып атабыз. Өкмөткө кайрылып атабыз. Ушул 92 сотиктин ушул мүмкүн болушунча ушул территориянын өзүнө гана кошуп коюп берсеңиздер деп. Бул биринчи вариант болуп атат. Ошол эле убакта биз ойлоп атабыз, жанындагы мектеп, тежебиз туура айтып атат, бул номер 2 мектеп. Экинчи мектепте баягы нагруженность азыраак десек болот. Биз ойлодук элек, балким биринчи мектеп менен экинчи мектепти эки бөлүп жанына неме кылбастан, может бириктирип туруп эле бир чоң мектеп курсак. Ошол эле 7 мектепте бизде бүгүнкү күндө ал жерде баягы неме азыраак да. Балдар, то есть ал жерде баягы 3 смен, 2 смен болуп окубастан, ал жерде анча-мынча бош баягы кабинеттер, башкалар, ошондой мүмкүнчүлүк бар. То есть мунун үстүндө биз иш алып барып атабыз. Ошондуктан ойлоп турам, буюрса или биринчи, экинчи мектепти чогуу кылабызбы, же биринчи мектептин өзүнө кылабызбы, бул маселени алдыга жылдырабыз деген чоң аракетибиз бар. Кудай бир өкмөт колдоп берсе, бул биринчи мектептин тагдырын чечебиз деген ойдомун. Ошол эле тиги Батыровдун мүлктөрү боюнча, бул боюнча жалпысынан 14 объект боюнча ошол өкмөткө кат жөнөткөнбүз. Бүгүнкү күндө мына ошонун негизинде баягы өкмөттөн Жалал Абад шаарды жөнөткөн маселелерге кайдыгер эмес, биз учурдан пайдаланып ыраазычылык билдиребиз. Анткени мына ушул кайрылуулардын негизинде Ленин көчөсүндө жайгашкан 124-кварталда мына 30 сотик жерди Жалал Абад шаарынын баягы мэриясына муниципалдык менчикке мына кайтарылып турат. Андан сырткары Некрасова көчөсүндө бала бакчаны бүгүнкү күндө ошол мэриянын баягы балансына кайтарылып турат. Мындан сырткары дагы бир топ объекттер бар. Биз бүгүнкү күндө бул боюнча иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө бул ишканалардын бардыгын, то есть бул мүлктөрдүн бардыгын баягы элдик мамлекеттик ишканасы иштетип атат. Биз айтып атабыз, бул Жалал Абад шаарында жайгашкан имараттардын бардыгын Жалал Абад шаарына берсеңиздер, бул ошол жергиликтүү биздин шаарыбыздын тургундары жумуш орду менен камсыз болмок. Экинчиден, ошол мекеме ишканалардан иштетип түшкөн каражатты биз жергиликтүү бюджетке түшүрүп, ошонун негизинде дагы башка бир топ иш чараларды аткарсак деген оюбуз бар. Ошондуктан бул маселе боюнча биз азыр өкмөт карап атат. Мына 2 объектини берди, калган объекттер боюнча да иш кетип атат. Жалал Абад шаарындагы көйгөйлүү маселелердин бири болгон балдар бакчасы боюнча жетишсиздиги боюнча маселе бар. Өзүңүз жакшы билесиз. Анан жетишсиз жагы бир жөн, анан экинчи жагы ошол балдар бакчасындагы балдардын коопсуздугу, тарбиячылардын жоопкерчилиги боюнча да бир маселелер жаралып, өзүңүз жакшы билесиз. Мындан 1-2 ай мурда эле ошол интернет желелерине тараган бир видео балдар бакчасында ошол баланы уруп, согуп, мындай туура эмес мамиле кылгандыгы. Эми айтайын дегеним, ушул маселелерди жок кылуу, алдын алуу боюнча кандай иштер жүрүп атат. Анан бир демилге катары, мисалы, балдар бакчасына күзөтүүчү камераларды коюу жагы мындай камсыз кылса болобу? Шаардык бийликтин ошого мындай чамасы жетеби деген? Сөз түрдө, конечно, мен баягы жашырбайм, болгондо айтышыбыз керек. Өтө жагымсыз бир иш чара болду десем жаңылышпайм. Мына Жалал Абад шаары бүт Кыргызстанга дүң болдук. Ушул жана интернет тармактарына таркап, ушундай бир жагымсыз окуя болду. Бул факт катталган, биз аны моюнга алабыз. Туура эмес. Анан бул ушул Жалал Абад шаарындагы номер 21 Искорка деген бала бакчада болгон. Ал боюнча ушул бала бакчанын жетекчилиги кызматтан кеткен. Тарбиячыга иш козголуп, сотко өткөн. Дагы бир кызматкер кеткен. Негизи эле ушул болгон иш чара боюнча, ушул болгон окуя боюнча жергиликтүү бийлик баягы оперативдүү түрдө биз реакция жасаганбыз. Ошонун негизинде кызматтан бошолуп, негизи эле мындай баягы жагымсыз окуялар катталбашы керек. Биз жергиликтүү бийлик баарыбыз эми бардык ата-эне шаарыбыздын бардык тургундары балам деп жашап жүрөт. Ошон үчүн ар бир балага ошол ишенип бала бакчага каражатын төлөп, акчасын төлөп аткандан кийин аларды тийиштүү деңгээлде караган тарбиячы болобу, жергиликтүү бийлик биз баарыбыз милдеттүүбүз. Ошондон ушул иш чара болгондон кийин мына
2019 жылдын бюджеттин биз кабыл алып аткан мезгилибизде бул маселени шаар кеңешинин депутаттары менен биргеликте ушул аткаруу бийлиги чогуу көтөргөнбүз. Анын негизинде Жалал Абад шаарында мына сиздер билесиздер 22 бала бакча бар. Ушул 22 бала бакча Кудай буйруса каражатты бөлүп беришти депутаттарыбыз. Буйруса ушул 2019 жылы Жалал Абад шаарында бир да бала бакча баягы видео көзөмөлсүз калбайт. Быйылкы 2019 жыл анын үстүнө мындай да, мына быйылкы жылы урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович баягы региондорду өнүктүрүү жана өлкөнү санариптештирүү жылы болду. Ошондуктан бул именно ушул санариптештирүү жылына мына биз Жалал Абад шаарындагы 22 бала бакчанын бардыгын видео көзөмөл коюп, быйыл бүтүрөбүз деген оюбуз бар. Ушул жакынкы күндөрдө мына азыр баягы порталга коюшуп тендерлерин өткөрүп атышат. Бул нерселердин баары бүтө турган болсо, биз ушул 2-3 айдын ичинде Жалал Абадта бардык бала бакчаларды видеокамера менен көзөмөлдөп бүтөбүз. Анын негизинде мен ойлойм, биздин Жалал Абад шаарындагы тургундарыбыз, балдарыбыздын ата-энелери дагы бир топ көңүлдөрү кичине тоогураак болот деген ойдобуз. Сөзсүз түрдө биз муну иш жүзүн ашырабыз. Мындан сырткары бала бакча боюнча сөз болуп калды. Мына шаардык билим берүү башкармалыгына тапшырма коюлган. Быйылкы мына коррупциялык элементтерге дагы жол бербеш максатында кайсы бир ата-эне балдарын мектепке бере албайт, кайсы бир ата-эне балдарын бала бакчага бере албайт. Анткени жанагы мектептин болобу же болбосо бала бакчанын жетекчиси менен баягы сүйлөшүү жолу менен болобу же ошого окшогон бир баягы пенде болгонубуздан кийин такыр эле жок мындай нерсе дегенден биз алыс болушубуз керек. Ошого окшогон элементтер болбош үчүн мына биз азыр электрондук очередь системасын киргизели деп атабыз. Бала бакчалардын бардыгы баягы электрондук форматта очередте турса, ошонун негизинде анан очередти келгенде мектепке болобу бала бакча болобу ушул электрондук формат менен беришет. Бул да болсо ушул быйылкы өлкөнүн санариптештирүү жылында ушул ошогон иш пландарыбызды иш жүзүнө ашыралы деген оюбуз бар. Биздин WhatsApp номерибизге дагы суроолор келиптир. Орозова дейт, Бишкек шаарынан. Жалал Абадта губернатор өкмөтүнүн өкүлү дейт, эмне иш кылып жатат? ТВ, интернет аркылуу бир эле мэр иштеп жатканын көрөбүз, ийгилик дейт. Бул калоо тилек катарына келген экен. Рахмат. Анда биз суроолорго өтсөк, мына шаарды көрктөндүрүү багытында сиз мына биз билебиз, өткөн жылы коңшу Өзбек Республикасынын Андижан шаарына барып бир достук мамиле куруп келүүгө жетишкен элеңиз. Ошондо көбүрөөк ошол басым Жалал Абадка кайтканда ошол көрктөндүрүү жагына басым жасайбыз, анан ошол көбүрөөк ушул жагы менен иштейбиз деген бир пландарыбызды айткан элеңизде. Азыр бизде мисалы айтайын дегеним, Бишкек шаарында мисалы өздөрүнүн көрктөндүрүү үчүн керек болгон гүлдөр, ошол сорттордун баарын өздөрү өстүргөн күнөсканалары бар экен. Ош шаарында деле ошондой көрүнүш. Анан биздин Жалал Абадта кандай болуп атат? Ошол гүлдөрдү өстүрүү, көрктөндүрүүдөгү колдонуучу ошол көчөттөрдү өзүбүздө камсыз кылуу жагы деги эле ошол багытындагы иштер жөнүндө айтып берсеңиз. Туура, сиздер билесиздер, мен ушул мэрлик кызматка 2018 жылы июнь айында келгем, жай айында. Анан биринчи кезекте эле ушул жакынкы турган биздин баягы достук мамиледе болгон Өзбекстандын Андижан шаарына биз иш сапар жүргүзгөнбүз. Бирден бир максаты бул иш сапардын ушул жетекчилерден кайсы бир деңгээлде бир ишти талап кылаардан алдын, балким баягы миң уккандан бир көргөн демекчи, ушул жеринде көрүп келели. Анткени бизге окшогон эле кишилер ал жерде деле эмгектенип атат. Ошондуктан көрүп, карап, анан бизден кандай бир баягы жаратмандык, бир ийгилик иштери болгон болсо, жакшы нерсени үйрөнгөндүн эч бир уяты жок да. Ошонун негизинде тийиштүү жетекчилер менен барып, жеринде таанышып келгенбиз. Чынында мен Андижан шаарына барганымда таң калдым, эң биринчи кезекте тазалыгына таң калдым. Жашылдандырууга. Эмне себептен тазалыкка деп атам, балким урматтуу телекөрүүчүлөр да ойлошу мүмкүн, эмне үчүн биздин Жалал Абад шаарында эле ушуну таза кармаса болбойбу деп. Мында мен учурдан пайдаланып айта кетейин, урматтуу шаарыбыздын тургундары ушул баягы кабыргамдын кайышканы, ачыгын айтайын, Андижан шаарын ушул шаардын тургундары ушул шаарды аздектеп, сүйүп, шаарга болгон көз карашына мен ыраазы болдум да. Биздин Жалал Абад шаарынын тургундары деле баягы кем калбайт, ошондой эле биз баарыбыз шаарыбызды жакшы көрүп, сүйүп дегендей
мамиледебиз. Бирок айрым бир учурларда ушул Жалал Абад шаарында бир топ окуу жайлар бар, район областтан келген студенттер бар, же болбосо баягы кичинекей балдар бар. Ошондуктан мен учурдан пайдаланып суранып кетет элем. Мына биз бүгүнкү күндө мына 2018 жылы 40 миллион сомдун тегерегинде ушул тазалык мекеме ишканасына бөлгөн болсок, мен ойлоп турам, 40 миллион сом эмес, 100 миллион сом кылалык, андан шаарыбыз таза болуп кетпейт. Эгерде биз баарыбыз балдарыбызды өзүбүздү тарбиялап, ушул тазалыкка, шаарыбызга ар бирибиз өзүбүздөн баштап бир камкордук кылсак, шаар таза болот. Болбосо бул акчанын бардыгы асманга сапырылгандай болуп кетип атат. Ал тазалыкты мусорду таштайбызбы, башка кыласызбы, аны биз өзүбүз эле булгап атабыз да. Бизге бирөө келип шаарыбызды булгап берген жок. Ошондуктан мен суранат элем жана ошо чакырат элем, учурдан пайдаланып, эртең мына 16 март күнү Жалал Абад шаарында массалык түрдө, жалпы өлкөбүз боюнча массалык түрдө баягы ишемилик жүрүп атат. Ошого активдүү катышып бериңиздер, урматтуу шаарыбыздын тургандары. Учурдан пайдаланып сиздердин баарыңыздардан суранып кетем. Жашылдандыруу багытында туура өзгөчөлүгү Анжан шаарынын. Бизде мына Жалал Абад шаарында баягы Курманбек көчөсүндө болобу, Ленин көчөсүндө болобу, деги эле шаар бою алып караганда, мына буга чейин эгилген 30-40, балким 50 жылдык чоң баягы бактарактар бар. Анжан шаарында айырмасы жаңы шаар, эски шаар деп коет экен. Бул деген жанагы шаардагы ушул бактарактары да жаңылашыптыр да. Баягы эски мурунтан эгилип калган бактарактарды алып, замандын талабына жараша мен ушуга ынандым, шаарда кадимкидей эскерет экен. Эгер шаарга тийиштүү деңгээлде баягы бир көз чаптырып тийиштүү деңгээлде иш алып барбасаң, шаар деле эскерет экен. Ошондуктан бизде шаарда бүгүнкү күндө бүт ушул бактарактарыбыз эски. Анжан шаарында айырмасы бүт ошондой бактарактардын баарын кыйып алып, ордуна заманбап, мына азыр баягы мындай алганда көп эле жерде болуп атат. Мына Көлдө болобу, Токтогулдо болобу, Павлония деген дарактын түрү. Бизнес кылса кирешелүү, анан бат өсө турган, көлөкөсү да, то есть ушуга окшогон көчөттөрдү отургузуу максатында бүгүнкү күндө иш алып барып атабыз. Эң негизгиси ойлоп турам, биз жакын күндөрдө азыр мен ушул баягы комиссия түзүп карайлы деп атабыз. Мисалы бир эле Курманбек көчөсүндө, мына бул жагы 14-мектепке чейин. Карасаңыздар, бир жеринде көчөт эгилген, жаңы көчөттөр, бир жеринде эски дарактар. Анан биз ойлодук, эми жок дегенде бир көчөнү бир пилотный кылып алып көрбөйлүкпү. Ошол жанагы неменин тиги госрегистрдин алдына чейин, ошол жерден 14-мектепке чейин балким эки тарабын тең дарактарды алып туруп, ордуна жаңы көчөттөрдү отургузуп, мына бир көчөнү пилотный кылып жасайлы, отургузган көчөтүбүз да көрүнөт. Анан тегиз эксек, көчөт бирдей өсөт. Ато болбосо бизде жок жерин эгип коебуз, бар жеринде эски дарак, ушуну менен эле бүгүнкү күнгө чейин келе атабыз да. Ошон үчүн бул жаатта иш алып барылат. Мисалы быйылкы жылы мен баягы мына айта кетейин, көчөттөр боюнча жалпысынан мына 2 миллион 278 миң сом акча каражаты каралган. 300 дана туя эгебиз быйылкы жылы шаарыбызга. 100 дана гортензия дегенди эгебиз, Павлония эгебиз 200 дана. Форзициядан 300 дана эгебиз, сосна, крымский сосна 100 дана эгебиз. То есть булар быйылкы жылы ушул шаарыбызга баягы жаңы көчөт катары ушул немелерди эгебиз деген оюбуз бар. Андан сырткары 6000 дана даяр гүл көчөттөрдү алып муну отургузалы деген оюбуз бар. Мындан сырткары 212 миң дана гүл уругун сээп муну отургузабыз. Андан сырткары ушул 6000 метр квадратка жанагы газон чөп эгебиз. Андан сырткары кээ бир жерлерге биз ушул баягы арканда инсталляциядагы жаныбарлардын инсталляциясын шаарыбыздын керектүү жерлерине отургузуп чыгабыз деген оюбуз бар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, биз түз эфирдебиз. Сиз бетме-бет теле берүүсүн көрүп жатасыз. Бүгүн бизде конокто Жалал Абад шаарынын мэри Тагаев Мураталы Абдыкарович. Анда эмесе WhatsApp номерибизге келген суроолорду коногубузга узатсак, Жалал Абадда жолдор качан оңолот дейт Замирбек Садиров деген телекөрүүчү экен. Жалпы эле ушул Жалал Абаддагы ички жолдордун абалы боюнча жүргүзүлүп аткан оңдоо иштери боюнча айтып кетсеңиз, өзүңүз жакшы билесиз, буга чейин жанагы суу түтүктөрүнүн казуу, газ түтүктөрүнүн казуу болуп, жылда эле жаз айында казуу иштери башталат эле. Бул жылы дагы ошондой көрүнүштөр болобу? Жалпы эле жолдордун абалы качан жакшырат? Негизи туура, бул жылы да ошондой көрүнүштөр тилекке каршы болот. Ачыгын айтышыбыз керек.
мына Жалал Абад шаарында бул узак мөөнөттүү баягы иш-чаралардын кирет да. Жалал Абад шаарында мына биринчи фазанын алкагында Жалал Абад шаарынын таза суу менен камсыз кылуу программасы бүттү. Бул мен туура түшүнүп турам, баягы бир топ жылдан бери болду. Бирок биз муну урматтуу шаарыбыздын тургундары жанагы Европейский банк развития деп коебуз, ушул ЭБР аркылуу грант жарымы кредит эсебинде алынган каражат. Анын негизинде мына сайыз убагынан бери курулган жер астындагы суу түтүктөрүнүн трубалардын баардыгы чирип калганына байланыштуу шаарыбыздын көчөлөрү казылды. Бирок бул туура иш болуп атат, анткени биз азыр баягы убактылуу бир ыңгайсыздык болгону менен бир 50-60 жылга балким алдыны көздөп мына трубаларыбызды жаңылап алдык. Анын негизинде бул биринчи фаза гана бүтүп атат. Эми бул жанакы банктын ЭБРдин талабы ушундай экен, жергиликтүү бюджеттин өзүнүн дарамети жетпейт. Ошондуктан банктын талабы ушундай болуп атат, биринчи фазаны бүтүңүздөр таза сууну. Экинчи фазага биз силерге канализация маселеңизди шаарды оңдоп алгыла. Экинчи фазада дагы тилекке каршы көчөлөрүбүз казылат. Бул азыр экинчи фаза буйруса, мына биз жакын күндөрдө баягы ЭБР менен келишим кол коюшкандын алдында турабыз. 2020 жылы Кудайым буйруса ушул баягы физический иш башталат. Ал дагы балким 1-2 жыл болор, бирок ушунун баарын биз азыр бүтүп алганыбыздан кийин Кудай буйруса Жалал Абад шаарында жерди казуу, же болбосо терден суу атып кетти, же болбосо бул жерде канализация маселеси болбой атат. Мисалы Жалал Абад шаарында көп үйлөр бар, баягы септик менен болуп келген. Ошолордун баардыгы центральный канализацияга уланат. Эң негизгиси бизде жанагы очистное сооружение бар. Ошол жерде реконструкция болот. Ошонун негизинде бул жакшы иш-чара болот. Биз ушунун баарын бүтүп алсак, буйруса Жалал Абад шаарында эң негизги көйгөй бул Жалал Абад шаарынын ички көчөлөрүн баягы Бишкек шаарындай дейбизби, ошондой кылып туруп көчөлөрүбүздү оңдоо маселеси калат. Биз бул этапка да келебиз. Балким азыр убактылыча ушундай атат, ошондуктан мен учурдан пайдаланып элден айланса болот, ушул чыдап туура кабыл алып атканыңыздарга учурдан рахмат айткым келет. Биздин телекөрүүчүлөрдөн өтө көп суроолор келип атат. WhatsApp номерибизге дагы бир суроо: курорттун жолуна жарыктандырууну ишке ашырсаңыз жакшы болот эле, соопка калат элеңиз дейт. Эртең менен спорт менен машыккандар өтө көбөйүп атат. Жарык болсо мындан да көбөймөк дейт. Дагы бир суроо, улап эле берип кое берейин. Шаардын 4-5 жерине спорттук аянтчаларды курууга болобу дейт. Бишкекте бул маселе жакшы жолго коюлуптур дейт. Мисалы курорттун жолунда бир жерге бир Спутникке же Суму райондоруна дейт бир машыгуучу аянттарды куруп берсеңиз. Мына курорт боюнча освещение маселеси, чынын айтайын, урматтуу шаарыбыздын тургундары, биз жергиликтүү бийлик, жетекчилер бардык нерсени билебиз, бардык нерсени кыйратабыздыгынан алыспыз. Айрым бир ушундай жакшы сунушуңуздар болсо, ушул балким биз көрбөгөн, билбеген маселелер болсо, сиздер ушул аймактык башкармалыктар аркылуу болобу, же болбосо бизде баягы мэрияда билесиздер, баягы единый окно бар, ошол жерге болобу сунушуңуздар болсо таштап кетсеңиздер, биз балким жакшы идеялар, жакшы сунуштар болсо, сөзсүз түрдө эмне үчүн мунун үстүнөн иштесек болбойт да. Мына мен ачыгын айтайын, курорттун освещениясы боюнча чынында баягы бир кайсы бир деңгээлде биз түн ичинде ал жакта адам деле жүрбөйт, негизинен күндүз болот деген көз караш менен бул маселеге мындай тийиштүү деңгээлде деле караган эмес экенбиз. Мына азыр сиздер айтып атсаңыздар, мен баягы ойго салынып отурам, ошондуктан биз бул маселенин үстүнөн карап көрөлү. Ал эми мына спортзал маселеси боюнча, мына Газпром ишканасына терең ыраазычылык айтабыз. Жалал Абад шаарында ден соолукту чыңдоо борбору бүтүп, мына жакын күндөрдө биз ачылышын кылып, буга чейин ачылган, бирок баягы тийиштүү кээ бир кагаздары бар эле, ошолор мына жакында күндө бүттү. Өкмөткө ыраазычылык ушул Жалал Абад шаарынын муниципалдык объектисин өткөрүп берди. Өкмөттүн чечими чыгып. Ошонун негизинде мына жакын күндөрдө биз бул ишкананы толук кандуу иштетебиз. Бул өтө современный, ичинде бүт бардык шарты менен. Андан сырткары эң негизгиси, сиздер билесиздер, Жалал Абад шаарында 5 аймактык башкармалык бар. Ушул 5 аймактык башкармалыкты биз тегиз карап кетели деп атабыз. Бир эле баягы центрге эле дей бербестен, бардык нерсени тегиз карашыбыз керек. Мисалы мына бир мисал айтайын, Барпсейил көчөсүндө билесиздер, 2018-жылы жанагы сквер бүттү. Мына быйыл Кудай буйруса ошол жерде фонтандар иштеп турат, эл эс алса болот. Суму тиги Достук аймактык башкармалыгында мына быйылкы жылкыга биз Осмонов көчөсүнүн алдына заманбап ушул элдерибиз эс алган сквер куруп атабыз. Ошол эле учурда Спутник аймактык башкармалыгында бир да спорт зал жок. Бир
болсо дагы баягы мектептин спорт залдары бар. Ошондуктан биз быйыл мына 8 миллион 700 миң сом акча каражатын шаар кеңешинин депутаттары карап берди. Быйыл Спутникте ушул заманбап спорт зал куралы деп атабыз. То есть мунун негизинде биз ар бир аймактык башкармалыкта жыл сайын бирден объект бүтүрөлү деген ушундай бир баягы көз караш менен иш алып барып атабыз. Буюрса спорт залдар сөзсүз түрдө биз жаштарыбызга көңүл бурабыз, мындан арада курабыз, колубуздан келишинче болот бул маселе. Жалал Абад шаарынын тургундарын бир тынчын алган бир маселе бар экен. Суроодо шаардын борборундагы радио желдерде дейт, ушунчалык бийик коюшат, үн катуу чыгат экен да, автобазалга окшоп дейт. Ушунчалык кыжырыңа тиет. Айрыкча Булбул жана Береке базарындагы радио түйүндөргө чара колдонуп бериңизчи дейт. Урматтуу тургундар, мен түшүнүп атам, баягы бул айрыкча ушул баягы шаардын борбордук аймагында жашаган шаарыбыздын тургундарына көбүрөөк маанилүү болсо керек маселе. Бирок чынында айтайын, эми бул баягы бүт баарыбыз тең базарлардын баардыгы баягы жеке менчик экен. Биз мунун үстүнөн иш аракет жасайлы, биз аракетибизди кылалы, тигилер менен да сүйлөшүп, балким бир отур эле өчүрүп салбасак дагы, балким киши үнүн азайткыла деп бир милдеттенме коебузбу, бул негизинде иш алып барайлы. Мурат Абдыкарович, дагы бир бизде суроо бар эле. Мына ал биздин сиз өзүңүз жакшы билесиз, Жалал Абаддагы жаңы жыл, быйылкы белгиленген жаңы жыл бир эле Жалал Абаддыктардын эмес, бүт эле Кыргызстандын элдеринин жашоочуларынын ыраазычылыгына ээ болду десем жаңылышпайм. Айрыкча ошол балатынын бийиктиги, кооздолушу жасалгасы, анан ал жердеги уюштурулган иш-чаралар, чоң экрандан өлкө башчысынын куттуктоосунун коюлушу сыяктуу мурда болбогон аракеттер, көрүнүштөр байкалды да. Анан эми дагы бир жаңы жыл бар бизде, өзүңүз жакшы билесиз, Норуз майрамы. Ага дагы аз эле убакыт калып атат. Ушул жаңы жылды өзгөчө кылып өткөргөндөй эле Норуз майрамындагы бир кандайдыр бир өткөн жылдарга салыштырмалуу өзгөчөлүк кылып өткөрүү ниетиңиздер барбы ошол багытта? Сөзсүз түрдө туура айттыңыздар. Мына жылда бизде эң негизгиси, особенно мына жаңы жыл майрамы боюнча бизде жылда жергиликтүү бюджеттен ушу 650 миң 700 миң сом тегерен акча бөлүнөт. Анан аны барып бир арчаны кыйып келип Ленин көчөсүнө коюп коебуз. 10-15 күн турат, арча курайт, алып кетет, отунга кетет. То есть жергиликтүү бюджетке жылына эле 700 миң сомдон каражат кете берчү. Ошондуктан биз быйыл мына биринчи жолу аракет жасадык. Мына баягы искусственный елка дейбизби, алып келип, мына Ош шаарындагы, Бишкек шаарындагы бир заманбап шаардыктарга жакшы иш-чара түзүп берелик. Ушул шаардыктар жакшы майрамдасын деген. Эми буга эл өзүнүн баасын, эл тараза, эл сынчы дейт, эл өзүнүн баасын берер. Эң негизгиси мына Жалал Абад шаарында биринчи жолу балким Кыргызстанда дейбизби, мына биринчи жолу урматтуу президентибиз Сооронбай Шариповичтин журт атасы катары, президентибиз катары ошол жалпы кыргызстандардын куттуктоосун мына биз шаардыктарга түз эфир аркылуу алып бердик. Буюрса 2019 жылдагы шаардык кеңештин депутаттары колдоп берсе, биз жакшы иш-чарада өткөрөбүз деген оюбуз бар. Ал эми Норуз боюнча туура айттыңыздар. Эң негизгиси мындай да, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына мен учурдан пайдаланып айта кетейин, бизде жылын эле бир эле сценарий, центрге келип бир 3-4 киши 3-4 чиновник чыгып сүйлөп элди куттуктайт, ошону менен эл таркап кетет. Эми ошондуктан биз баардык нерсени эске алып, элге бир мындай жагымдуу маанай түзүп берелик, бир майрамдык маанай түзүп берелик. Бала чакасы менен, неберелери менен келип бир айланып, ушундай быйыл жаңы жыл тигиндей болуптур. Ушул Норуз эми баягы биздин жаңы жылыбыз да, мындайча айтканда. Ошого деп биз мына 40 казан деп сүмөлөк фестивалын уюштуруп атабыз. Бул да болсо сүмөлөктүн баардыгын уюштуруп атканы биринчи кезекте, урматтуу телекөрүүчүлөр, мен ачык айта кетейин, бул сүмөлөк деген кайнатма шорпо эмес да. Баягы асып койсоң өзү кайнап бышып калгандай. Бул сүмөлөк деген биздин 90го чыккан аксакалыбыз, апабыз болобу, 9 жаштагы бала карындашыбыз, кызыбыз болобу, баардыгы улуу кичүүсүнө карабай, жашына карабай, ниет айтып, тилек кылып быша турган тамак. Ошондуктан негизги максаты ошол мамлекетибизге, Кыргызстанга бир жакшы ниет кылайлы. Мамлекетибизде эң биринчи тынчтык болсун, стабилдүүлүк болсун. Көп улуттуу Кыргызстанда ушул достуктун, ынтымакчылыктын, биримдиктин жылы болсун. Андан жада калса, ушул Жалал Абад шаарында бир өнүгүүнүн, мамлекетибизде өнүгүүнүн
жакшылыктардын жылы болсун деп бир ниет кылайлык, бир бата тилейли деген максат менен уюштуруп атабыз. Болбосо бул биринчиден, экинчиден мына Жалал Абад шаарында байкайм да көп ишканалар болобу, көп менчигин түрүнө карабастан бардык ушул инсандар ар бир жерде сүмөлөк жасашат. Биз келгиле баягы бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, бирге кылалы. Биз баарыбыз бир бололу деген максатта ар ким ар кайсы күн ар жерде өткөрбөстөн чогуу бир жакшы самалык түзүп берелик деген максат менен ушул иш-чараны уюштуруп отурабыз. Мен учурдан пайдаланып мына биздин жакынкы турган Оштук бир туугандарыбызга да кайрылып кетет элем. Эгерде алар туура көрсө, ошол кийинки жылы эгер эфирден көрүп турган болсо, бул сүмөлөк фестивалын балким 40 казан деп, кийинки жылы балким Ош шаары биз ушуну бизге бериңиздер, биз жасап берели десе, Жалал Абад шаарынын ушул демилгечи биз быйыл уюштуруп атабыз, эч бир каршы болбойт элек. Бул жакшы самалык. Баягы апаларыбыз мына күнү түнү ниет айтып биширип, ошондуктан себеп дегенде мындай болот атпайбы? Баягы айрым бир баягы жумурткадан кырыз деген инсандар да тилекке каршы болбой койбойт экен. Биз пендебиз. Мен туура кабыл алам. Беш кол бирдей эмес, бул жашоонун мыйзамы экен. Айрым бир учурда айтышып атпайбы, мынчалык расход эмне кереги бар эле, чыгаша деп. Жок, жергиликтүү бюджеттен мына 190 000 сом акча каражатын шаардык кеңеш бекитип берген. Биз ошонун негизинде, ошол каражаттан чыкпастан аракетибизди жасап атабыз. Ал эми сүмөлөк бул өтө көп чыгашалуу иш-чара, тамак аш эмес. Ошондуктан эң негизгиси мекеме ишканалары баардыгы ушул, анан эң негизгиси мен айта кетейин, эң негизгиси ушул сүмөлөктүн баарысын тең биз көтөрүп кетпейбиз. Мына ата-энеси баягы кароосуз калган ата-энелер бар, майып балдарыбыз бар, жарым жартылай толук жетим балдарыбыз бар, баягы детдомовский баягы балдарыбыз бар. То есть ушулардын баардыгын эртеси күнү шаарыбызга келген тургундарга, шаарыбыздын конокторуна бышкан сүмөлөктүн баарын жакшы ниет айтып, шаарыбызга бир бата, бир калоо тилек айтып коюңуздар деп, биз ушуну ошол жерден таркатып беребиз. Ошол максатта бул иш-чара болот. Рахмат, бизде убакыт аз калып атат. Дагы бир маанилүү суроолор келип атат. Өзүңүз жакшы билесиз, кайсыл жерде иш болсо, айрыкча мына курулуш иштери күчөгөн жерлерде нааразычылыктар да болот. Көбүнчө ошол сапатына байланыштуу айтылат. Азыр бизде дагы ошондой суроолордон көп эле келди. Мына жолдобуз курулуп атат, жаңыланып атат, бирок алардын сапатын көзөмөлдөө кандай болуп атат деп. Мына эме айтайын дегеним, айрым сизге чейинки мэр болуп иштеген Салайдын Абазовду дагы биз жакшы билебиз. Кезинде шаарда ушундай активдүү иштерди алып барган болчу. Бирок эми азыр кандайдыр бир күнөөлөр менен айыпталып, кайсыл жерде отурганы дагы белгилүү. Эми айтайын дегеним, ушул аткарылып аткан иштердеги каражаттарды туура пайдалануу, сапаттуу жумуш аткаруу жаатында өзүңүз бир киришип тыкыр көзөмөлгө алгансызбы? Анан анча-мынча интернет желелеринен көрүп калабыз, өзүңүз ошол стройка болуп аткан жерлерге, курулуу жаңылануу иштери болуп аткан жерлерге барып турасыз. Деги эле ошол иштердин баардыгы тыкыр көзөмөлдөбү? Эртең мындай кечирип коесуз, мына жоопкерчилик алууга даярсызбы? Негизинен мен жоопкерчиликти толук кандуу элдин каражаты деп атпайм, элдин акчасы элге жумшаш керек деп мына канча жолу айтып келем. Ошондуктан жоопкерчиликти мойнума алганга мен даярмын. Мен ага баягы келип башым менен жооп берем. Ал жоопкерчиликти билем, сезем. Эң негизгиси, урматтуу шаарыбыздын тургундары, туура кеткен мэрди менен начар иштеди дегенден алысмын. Ал киши да аябай жакшы иштерди жасады. Буюрса, ал киши бүтпөгөн иштерди биз бүтүрөбүз. Мезгили келсе, биз бүтүрө албаган ишти кийинкилер бүтүрөт дегендей. Ошондуктан мына болуп аткан иштерде айрым бир учурда иш болгон жерде сөзсүз түрдө анча-мынча кемчилик болот экен. Аны биз мойнуна туура кабыл алабыз. Анан бүгүнкү күндө мисалы шаардагы кээ бир көчөлөрдү мына биздин өзүбүздүн управление городских дорог деп коебуз, жолдор башкармалуу, өзүбүздүн күчүбүз менен жасайбыз. Кээ бир жумуштарды баягы тендер жарыялап, кайсы бир фирмалар утуп алып, тендерден ошолор жасашат. Бирок тендердин келишиминде 3 жылдык болобу, 1 жылдык болобу, 5 жылдык болобу мөөнөттөрү бар. Эгерде тийиштүү деңгээлде аткарбаса, алар өздөрүнүн чөнтөгүнөн, өзүнүн каражатынан жасап беришет. Эч бир инсан, ар бир ушул подрядчык фирма жасаган ишине кийин бир жери бузулса, чөнтөгүм менен мен дагы ушуну жасайын деп алар
алар андай кызыкчылык жок да. Бирок тилекке каршы кээде болот экен мындай нерсе. Ошондуктан биз бул боюнча менин көзүм бөлүмдө, мен мына урматтуу шаарыбыздын тургундары ачыгын айтайын, бул боюнча тийиштүү жетекчилерге тапшырманы койгонбуз. Быйылкы 2019-жылы сапатка мөөнөтүнө сөз түрдө көзөм. Эгерде кайсы бир иш сапатсыз болсо, мөөнөтүндө бүтпөсө, тийиштүү жетекчилерге кызмат орду менен коштошо тийиштүү чараны көрөбүз бул боюнча. Ошондуктан биз быйылкы жылы мына жеке өзүм баягы эртеден кечке жөн эле бир креслодо же бир кагаз менен отурбастан бир 2 саат балким тийиштүү кагаздар менен отуруп, башка убакта эл менен элге жакыныраак болуп аткан иштер менен жеринде тааныш, бул менин милдетим деп билем. Ошондуктан бул боюнча биз иш алып барабыз. Бизде дагы бир кабарчыларыбыз тарабынан даярдалган бир сурамчылоо бар эле, андан бир видео суроого көңүл бурсак. Энем Мураталыга бизде могу турак жай, көп кабаттуу турак жайлар түшүп атат. Ушул турак жайларды түшкөнүн эмеси жаштарга, мисалы көп кабаттуу жетишпеген үй бүлөлөргө, аз камсыз болгон үй бүлөлөргө да, анан көбүнчө мындай жаштарга ушундан жеңилдиктер болобу деген суроолор болот. Мен Жалал Абад шаарынын тургуну Калмаматова Айнагүл Сыдыковунамын. Мэрге бир суроом бар да, ушул мына Жалал Абад шаарында асфальт немелер аябагандай жакшы болуп, бирок Токтогул көчөсүндөгү Чеков көчөсүндөгү асфальттар чала калып кетти да. Ошол быйылкы жылы бүтөбү, бүтпөйбү демекчимин да. Менде Мураталы Абдыкарычка мындай суроо бар эле. Муну центрде жайгашкан подземный переход Нагима Айтматова дагы өтө ыңгайлуу болуп курулду. Ага өтө эле мындай шаардын тургундары бардыгы ыраазычылык билдирет. Наркы экран тараптан дагы ушундай бир жасап берсе ыңгайлуу болот эле. Подземный переход шаар үчүн да, эл үчүн да, балдар үчүн дагы. Бизге бөлүнгөн убакыт аз калып атат. Мураталы Абдыкарыч, азырынча ошо биринчи берилген суроого кыскачараак жооп берсеңиз. Турак жай маселеси боюнча эжебиз туура айтты. Мына шаардык кеңеш колдоп, урматтуу эже, деги эле шаардыктар биз Спутник ичи районунда 20 сотик жерди мамлекеттик ипотекалык компанияга бөлүп бергенбиз. Ал жерде 60 пәтерлүү 5 кабаттуу дом түшүш керек. Бул ушул баягы ипотека жол менен жылына азыркында президентибиз убагында 14%, 12% болсо, мына азыркы урматтуу президент Сооронбай Шариповичтен ушул түздөн түз кийлигишүүсү менен өкмөттүн баягы колдоосу менен мына азыр 7%га түшүп отурат. Ошондуктан ушундай ипотекалык жол менен быйылкы жылы ушул көп кабаттын башталышы күтүлүүдө, биз мунун үстүнөн иш алып барып атабыз. Экинчи маселе Чехов Токтогул көчөсү боюнча. Чехов көчөсү эже суук түшүп калган ойланыштуу биз ушул асфальттын сапатын бузуп албайлык, эртеңки күндө асфальтыбыз бузулуп, дагы каражат кетирип отурбайлы деп убактылуулуча токтотконбуз. Муну биз быйыл сөзсүз түрдө баштайбыз. Подземка боюнча 11 жолу эл менен жолугуш өткөргөн, быйылкы жылы Ленин көчөсүнөн жаңы подземка курабыз. Рахмат, урматтуу Мураталы Абдыкарович, бизге бөлүнгөн убакыт өз соңуна жетти. Урматтуу телекөрүүчүлөр, эскерте кетсек, сиз түз эфирдеги бетме-бет көрүүсүн көрдүңүздөр. Бизде конокто Жалал Абад шаарынын мэри Мураталы Тагаев болду. Эфирди мен Өткүрбек Рахманов алып бардым. Бизге бөлүнгөн убакыт жыйынтыкталды. Келерки берүүлөрүбүзгө чейин аман болуңуздар.